Мен тааныган 24 жаштагы уул бала кыз болгусу келип, кыздардын кийимин кийип Инстаграмга кирип жатат. Кантип бул жолунан кайтарсак болот дейт. Акырын сиз эме экенсиз, сиз кыз киши экенсиз, акырын баягы ошол кишилердин агаларына, бир туугандарына айтыш керек болот. Аллах Таала жараткан табият менен калсын деп. Шайтан ошолда каршы калганда жер жүзүнө түшүп, мен адамзатын азгырабын, алар сен жараткан фитратка, табиятка каршы чыгышат. Эркек аял болгусу келет, аял эркек болгусу келет дейт. Азыр дагы кеч эмес, туугандарын айтып, барып дем салдырып, туура үгүт, эч ким мажбурлабайт туугандар. Жалган эле укук коргоочулар чыгып кетпесин анан. Эч кимди мажбурлабайт. Бул адамдын өзүнү түбөлүк жашоосу үчүн болот. Бул дүйнөдө анын акылын талашкан эртең тозокко бирге кирип бере аласыңар, бере аласыңар, кирип бере албайсыңар. Эч ким, адам өзү деп калат акыретте. Ошон үчүн бул дин адамды эки дүйнө бактылуусун болсун каалайт. Динде эч ким мажбурлап аткан жок. Өзүнүн келечеги үчүн бул дүйнөдө акыреттеги түбөлүк жашоосу үчүн туугандарын айтып жеткириңиз. Эми кыз киши дааватлыгыңыз болбойт. Айтып жеткириңиз, дем салдырсын, жакшы түшүндүрүү иштерин түшүндүрсүн, чоң алымдарга алып барып Кыргызстаныбызда жолуктурсын, батасын алсын, этияттасын эртерээк. Бул ошол жеген тамакка каралат. Туура эмес жалгыз баланы интернетке калтырып койгондон, гормондору туура эмес ойногондон, ушу бир канча факторлор бар да, Кудай сактасын. Ассаламу алейкум устаз, жакшысызбы? Жолукка келгеним 2 жыл болду иншалла дейт. Кудайга шүгүр деңиз, машалла деп. Түшүмдө адамдарга дем сала берем, ойгонсом Фатиха сүрөсүн окуп ойгоном, бул кандай жагдайдан кабар берет дейт. Сиз илим окуңуз, ошо илимиңизден аял заты пайдаланат деген белги. Махмуд Халил Хусарин устазы дагы, устаз чоң кары өткөн, тажвидтен эң мыкты адам. Атасы түшүндө ошо Фатиханы көп окуган, жүзүмдү көп жей бергенде. Сиз дем салам деп атпайсызбы? Дем салган жакшы да. Жүзүмдү таркаткан алымдарга барып жорутса, балаңыздан, ошо сиздин белиңизден бала чыгат экен, ошондон бала чыгат экен деген эми баягы бел уруңуздан бала чыгып, балалуу болуп, ошол баладан ушундай илим, билим, Куран таркалат экен дейт да. Куран окуңуз, иншалла адамдарга аял затына Куран үйрөтөсүз. Тиш жулдурсам токтобой аздан канап жатат. Намазга даарат кандай кылам? Таравих намазды кандай кылам? Таяммум аламбы же дааратты 2 жолу алып коем? Асырды даарат ала калып чуркап келип окудум. Ошо канды келтире койбой дейт. Ошол дарыгерге кайрылсаңыз, канды кантип токтотурсам болот же кандай болот деп. Эгерде кан бир намаздан бир намаз токтобой агып турса, анда бир эле даарат аласыз, үзүр дааратын аласыз. Токтобой келип турса. Ошо тиш доктурубузга кайрылсаңыз айтып берет. Ал кан келип калат, ушундай токтобой акырын агып турат деп жанагы коюп берген да. Кан токтобой жылжып агып тура турган болсо, анда үзүр бир даарат аласыз дагы хуфтанга. Ошол боюнча жанагы хуфтанды окуп, 2 рекат сүннөтүн окуп, таң атканга чейин тарабын окуйсуз. Анан токтогонго мүмкүнчүлүк болуп, бул даарыны ичиңиз десе,